Бүгүн кыргыз тилинде кыздарга, айымдарга, бийкечтерге, селкилерге туура кайрылганды үйрөнөбүз. Хорошо, эжей үйрөнөлчү кыргызча. А то жаңы эле да бир кызды жолдон тёлочка, малолетка деп кыйкырдым да, шш деп шыкырсам, уруп келип туруп эле жаагымды ысыта чапты да. Ооруп атат. Үйрөнүп алайынчы, кантип айтсам болот, мындай жалпак тил менен, мындай жукарак кылып. Сиз билесизби? Эмнени эжей? Кыргыз тилинде 9 жаштан 10 жашка чейинки кызды секилик деп атап коюшкан. Жок, эжей, билбейт экенмин аны. 14 жаштан 15 жашка чейинки кыздарды кантип айтса болот? Жаңы эле мен жаагымды ысыта чаап кеткендер где-то ушу 14-15 болуш керек алар. 14 жаштан 15 жашка чейинки кызды бийкеч же селки деп аташкан. 15 жаштан турмушка чыкканга чейинки мезгилде кыз деп аташкан. Хорошо, эжей, эме деп, кыз селки деп чакырсам болот экен эмкеден кийин, А сиз катын сөзүнүн маанисин билет белеңиз? Аны билем эжей, аны баары эле билет болуш керек аны. Эми ал кыз менен бала сүйлөшүп жүрүп, анан кийин ортосунда экөөнүкү карым катнаш болгондон кийин анан эме болот го дейм. Эртеси күнү ошол катын болуп калат. Мен ошо постоянно эле катын дейт, ама мени дебедим, тиги мен ошо катыным деп чакырам да, эмемди, аялымды. Бизге катын сөзү өтө орой угулганы менен түрк элдеринде катын, хатун бийик даражадагы мыкты айымдарга карата айтылган. Эгерде жолдошуңуз сизди катын деп кайрылган болсо, мына ушундай мааниде түшүнсөңүз болот. Мааниси аябай жакшы экен эжей. Мен кайрылып көрөйүн да азыр. Эй, селки болбойт, кыз кыз эмес демейинки. Эй, катын, чай койчу. Бул чай бачым. Сиз коолуктуу сөзүн уккансызбы? Эжей, уккам. Бетим. Ысыта эле чапты го чайнек менен. Катын деп эле койбой. Уккам эже, айтып берейин ал боюнча. Ошол кыз менен бала экөө сүйлөшүп жүрүп, ошол никеге чейинки нерсе таза жүрүшсө, ошолор эме кылбайт, экөө бири-бирин эме кылбаса, ошону колуктуу деп эсептейм да мен. Сиздин вариантыңыз кандай? Кыргызда кайын журту никелешип койгон, нике түнгө чейинки кыз кишини колуктуу деп аташкан. Келин кыргыздын нукура сөзү. Келип башыңды ий дегенди түшүндүрөт. Кыргыз тилинде туура жана так сүйлөйлү.